Мына ушул биз турган жер Кытай Элдик Республикасы жана Кыргызстан чектешкен аймак болуп саналат. Бул жерде Кыргызстанда көлөмү боюнча экинчи орунда турган Сарыжаз дарыясы бул жерди басып өтүп, аягы Кытайга барып кошулат. Аталган дарыя жай мезгилинде суу кирген учурларда көлөмү мен турган жерден 1–1,5 эсеге чейин көтөрүлгөн учурлар катталат. Мына ошондой мезгилде 10-нан 11-июлга караган түнү саат 12-лер чамасында бул жерге аталган аймакта кароолчу болуп эмгектенген Таалай Мамбетов аттуу жаран өз автоунаасы менен келип туруп, бул дарыяга дал ушул мен турган жерден кирип кеткен. Окуя катталган түнү Сарыжаз дарыясы өз нугунан чыгып, буга чейин болуп көрбөгөндө чоң көлөмдө кирип баштаган. Агын суунун капташынан улам сайдын тегереги бүтүн бойдон суу алдында калып, аны менен катар тоо этегиндеги жолдо жуулуп кеткен. Буга аталган аймактын тургундары да күбө болушкан. Бирок кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей, ал түнү Таалай Мамбетов өзүнүн Нива үлгүсүндөгү автоунаасы менен ошол жакта геологиялык чалгындоо иштери менен жүргөн Сардоникс компаниясынын өкүлдөрүнүн суранычынан улам аларга жол көрсөтүп, суу алдында калган жолчудан өткөрүп коюуну чечет. Бирок Мамбетовдун унаасында күйүүчү май жок болгондуктан ага компания кызматкерлери 4 литр бензин куюп беришет. Ошентип Таалай Мамбетов өз унаасы менен жана Сардоникс компаниясынын кызматкерлери өздөрүнүн жол тандабасын айдашып, ээрчишкен бойдон түнкү сапарга чыгышат. Дарыянын жээги менен созулган жолдун эң кооптуу жерине келгенде Мамбетов унаасы менен сууга кирет. Мына ошол тапта автоунаанын арткы бөлүгү сайды көздөй тартылып, айланчыктаган бойдон дарыяга чөмүп, шараккан суудан көрүнбөй калат. Окуяны өз көздөрү менен көргөн Сардоникс компаниясынын өкүлдөрү ташкындаган сууга кире албастарын билишип, кайра артка бурулуп, кырсык тууралуу кабарлашканы кетишет. Бирок түн жарымда кимге кандай кабар берерин билбеген окуя күбөлөрү кагазга унаанын сууга агып кеткендигин жазышып, ошол жакта жайгашкан Эчкили таш тозотунун дарбазасына кыстарып коюшат. Бул тууралуу кырсыктын түздөн-түз күбөлөрү Сардоникс компаниясынын өкүлдөрү айтып беришкен. Бирок тилекке каршы аталган кагаз күзөтчүлөр тарабынан таң эрте гана табылып, куткаруучуларга жана жабырлануучунун жакындарына кабар 11 күнү күндүзү жеткирилет. Ошентип Таалай Мамбетовду куткаруу жана издөө иштери эртеси башталган. Куткаруу иштерине Ак Суу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өкүлдөрү, Эчкили таш тозотунун аскерлери, экотехинспекция кызматкерлери жана Мамбетовдун урук туугандары чогулушуп, жалпысынан 50-гө чукул адам тартылган. Тилекке каршы ташкындаган дарыянын чоң агымы издөө иштерин татаалдаштырып, туура 3 күн бою эч кандай майнап болбойт. Бирок 14-июль күнү Таалай Мамбетовдун табылаарына алгачкы үмүттөр артыла баштайт. Аталган кырсык 11-июль күнү катталса, издөө иштеринин жүрүшү менен Таалай Мамбетовдун автоунаасы дал ушул алтын жууйтурчу кеменин алдынан табылган. Эң кызыгы, аталган жарандын тууган уруктары жана куткаруучулар автоунааны жана Таалай Мамбетовду таппаганынан улам көз ачыктарга кайрылышкан. Мына ошондой көз ачыктардын жардамы менен унаанын дал ушул кеменин алдында экени аныкталган. Куткаруучулар ошол замат сууга киришип, автоунаа алтын чайкаган техниканын алдында экендигин дароо тастыкташкан. 3 күндөн бери кумга толуп калган унааны суудан чыгаруу бир топ түйшүктүү болуп, какшаган сууга кирүү куткаруучулар үчүн деле өтө оор болгон. Бирок Эчкили таш чек ара тозотунун башчысы өзү муздак сууга кирип, автоунааны темир аркан менен ороп чыккан. Автоунааны суудан чыгаруу бир топ кыйынчылыктарды туудуруп, бирок акыр аягы алда жээкке чыгарылган. Дарыядан унааны чыгаруу аракеттеринен улам өзүңүздөр көргөндөй унаа майда-майда бөлүктөргө чачырап айрылып кеткен. Бирок эң өкүнүчтүүсү, бул жерден Таалай Мамбетовдун денеси чыккан да эмес, андан тышкары дарыядан да табылбай жатат. Окуя катталган күндөн тарта издөө иштерин жүргүзүп жаткан Ак Суу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өкүлчүлүгү тарабынан азырынча аталган аракеттердин жыйынтыгы жок болуп жаткандыгы кабарланып, жакын арада эч бир тыянак чыкпай турган болсо, тилекке каршы издөө иштери токтотулары айтылды. Суунун деңгээли көп, действительно. Анан буга чейин случайлар болгон экен, табылган экен, уже сөөк эле да, сөөк табылып эметкен. Айтыш оор болуп атат да, эми азыр пока куткаруучулар келип багы отчетун берип эметкенче биз айта албайбыз. Чуулганда окуя катталган күндөн тартып Таалай Мамбетовдун жакындары кырсыктын чоо жайын өз ара иликтей башташкан. Алар мындай окуянын жөн жерден чыкпастыгын айтышып, бул тууралуу өздөрүнүн божомолунда түзүп коюшкан. Жабырлануучу тараптын туугандары окуя тууралуу Сардоникс компаниясынын өкүлдөрүн көрсөтмө берүүгө чакыртышып, алардын маалыматтарын шектүү деп ырасташууда. Көрсөтмөгө ылайык окуянын күбөлөрү алардын арасында бирөөнүн кант диабети козголгондуктан каргашалуу түнү жолго чыгышкан. Ошондон улам анан Таалай Мамбетовду да суу каптаган жолдон
өткөрүп коюуну суранышып, андан ары Бишкекке жөнөшмөк. Бирок кырсык болгондон кийин алардын кабар берүү ыкмасы бир топ суроолорду туудуруп, андан сырткары окуянын эртеси Борборго кетип калышкандыктары Мамбетовдун жакындары үчүн түшүнүксүз болууда. Кеттин төркүнүмүндө да булар суудан өтө албайт, 3 метрге чейин сууга киришет. Lexus 570 менен салондо 4 киши болот. Алар келет суудан өтө албай калгандан кийин таш ыргытып көрүшөт. Таш ыргытып көрсө чөгүп кетет таш. Анан өтө албасын билип, жогору көздөй барат. Балам охранник болуп иштейт, баламды сурашат. Ушундай болду. Алар барып баламдын үйүнө түнөбөк болот, эртеси өткөнгөчө. Анан дегенде балам айтат, мен жардам берейин дейт. Жардам бер деп суранышат, өтүнүшөт. Сен ушул жерден бизди өткөзүп кой, себеби дегенде чоңубуз сахар экен, кант диабет экен, ошону өткөзүп бергиле деп. Дегенде макул деп анан Нивамда май жок эле десе 4 литр бензин берет. Куюп алып машина менен алдыга келет. Алдыга келип анан же машинада бар экен, же жок экени белгисиз, машина кирип кетет. Машина кирип кеткенде тигилер карап отуруп анан машинанын кеменин астына киргенин көрүшөт. Бирок жашырган ушунда болуп атат. Биз көз ачыкка бармайынча машина кайда экенин билген жокпуз. Көз ачык келип айтып берди, бала бул жерде жок, машина могу жерде деп айтып берди. Ошол боюнча биз машинаны таап алдык. Бул баягы инвесторлордун биринчи калып айтканы болуп атат. Экинчиси, баламдын машинасы сууга кирип кеткенден кийин булар аялына айтпайт. Үйгө сигнал бердик дейт. Үй жолдун жээгинде эч кандай сигнал берген жок. 4-кө чейин мен уктаган жоктум, 4-тө көзүм илинип кетти дейт. Келинимчи эч ким сигнал берген жок, машина түзүлүп өтүп кетти дейт. Бул алардын экинчи калып айтканы болуп атат. Үчүнчүсү, жогорку эчкилик таштагы постко барышат. Постко барса 2 дневальный чыгат. 2 дневальный чыгат. Анан начальникке кирип доложить эткенче булар записка жазып, дарбазага кыстарып туруп дагы качып кетишет. Ошону менен өздөрүнүн лагерине барат. Лагерде жатып эртеси саат 10-да келет. Анан эң кызыгы бул болуп атат. Ишкананын жетекчисине 4 күндөн кийин билдирип атат. 4 күндөн кийин бала чөгүп кеткенден кийин, машина чөгүп кеткенден кийин 4 күндөн кийин билдирип атат. Эмне үчүн булар ошол ишти 4 күнгө чейин айткан эмес. Бул убакытта алар Турук аркылуу, бул жак аркылуу эмес, Турук аркылуу качып отуруп Бишкекке кирип кеткен. Бишкектен дагы эч кимге айткан эмес. 4 күн бою дагы унчугушкан эмес. Биз бул жерден барбаган көз ачыгыбыз калган жок, кайрылбаган экстрасенсибиз калган жок. Бүт баарына кайрылдык, ар бирин алып келип ушул жерден тарттырып аттык, ар бирин көргөздүрүп аттык. Анан кеминде бир күндө 30-40 киши, мынакей бүгүн дагы 34 киши бар. 10-чу күн бүгүн 10 күн бою биз баягы издегенди токтоткон жерибиз жок да. Бир дагы бут кийими, бир дагы баш кийими, же болбосо башка костюму, көйнөгү, майкасы деген эчтеке чыккан жок. Демек, балам ушу сууга киргени дагы мен үчүн арсар болуп турат да. Ал эми Сардоникс компаниясынын башкы директору окуянын өтө кейиштүү экендигин баса белгилеп, бирок андай ойлордун чыгышына эч кандай негиз жок экендигин кабарлады. Өз кезегинде компаниянын жетекчиси да окуя тууралуу өз оюн айтып, куткаруу жана издөө иштерине көмөктөшүүгө даяр экендигин маалымдады. Мен эртең менен саат 9:30 чыккам, могу жерден 10:30 өткөм. Ошо кезде мондай опасный жерлер бар, 3 жери. Ошонун өйдө жагы анча эмес болчу, моонун могу жолдун угунан тетияка бир 2,5 метрдей суу же келип калган болчу, жеп. Ана мен Кудай деп эле күндүз да өтүп кеткем. Саат 2-де барып жолугуп, андан ары Бишкекке кеттим. 14-нде 10-ну 11-не караган каргашылуу иш болуп атат, мондай кырсык болуп атат. Ушул байланыштуу мен азыр келгем, ошо 14-нү уктум. Мен канчасына келдим ага? Канчасына келдим? 16. Мен 16-сында бул жерге келдим. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ушул жерде ошол каза тапкан баланын атасы менен көмөктөшүп, жардамдашып жүрүп атабыз. Окуянын болсо следствиеде чогуу уктук, көрсөтмөсүн берди, эмне көргөнүн айтышты. Аны эми мен ойлойм следствие аягына чыгарат деп.
Сизге кандай түшүндүрүп беришти ошол окуяны? Мага түшүндүрүп бергени булар 10 күнү түндө 10дордон кийин жана учредительдин сахар менен ооруган киши 63-тө ооруп калат дагы Бишкекке кеттик деп жолго чыгышат. Алар бу жака келатканда алардын айтуусу боюнча Таалай бу жерде турат. Жумуш ордош жер, ошол жерде каралчу. Мына бул алмаз тогендердин оокатын кайтарат. Анан ал тоскон экен. Тоскондо фонарик менен тосуп анан токтобой өтүп кетишет. Келишет, келип жерде суун чоңун көрүшөт, таш салып көрүшөт. Айтуусуна караган. Анан кайра кайтат. Кайра кайтканда Таалай токтотот, таарынап, эмне кетип калдыңар деп. Анан эми алардын айтканы боюнча следствиеде айтып атат. Таалай таарынып келе машинени мен айдап өтүп берейин. Саат 4-тө эле Нива келди. Бир неме келди деди. Портер келди деди. Ой, өтөт а жерден. Эчтеке болбойт. Анан бензин бериңиз болбосо мен өткөрөйүн дейт. Анан ошону менен бензин чыкпайт бул машина. Жаңы маркада Lexus. Дейт, Таалай келет, шланг салат. Болбойт, кайра үйүнө барат, кайра шланг алып чыгат. Болбойт. Анан капотты ачыңыз дейт. Анан капоттон иши кылып бирдеме кылып бензин алышат. Ошо бензин алышып анан Таалай болуп жумушум бар деп айтты дейт. Буякты көздөй жөнөшөт. Тигилер артынан ээчит. Артынан ээчип келгенде алардын айтуусу боюнча деди суунун жээгинде машина менен мындай капталдатып айдады дейт. Ушул тушка келгенде машинени көчүгүн суу алды дейт, 2 айланды дейт. Анан 2 айланып эле суу алып кетти дейт. Алып кеткенде эле түшүп эчтеке кыла албай туруп калдык дейт. Фонарик алып чыктык дейт, карадык дейт. Анан окуя ошо менен неме болот. Айла жок, бияка кыйкыра албай чыгып кетишет. Балким срочно маалымат берсек, спасать этип калабызбы же көрүп калабызбы деген ой болгон экен да. Барып анан эчкири таштагы постко маалымат берет. Жазып берет, довожу до вашего сведения с такого числа по такое время мондай неме болду деп. Анан кагаз менен жазып ташташат, кайра лагерге келип жатышат. Эртең менен кайра бияка келишет. Карайлы жүрүм эмне болду деп. Келип кайра кетип баратканда алмаш турган базада келинчеги анан аскерлер болгон болот. Анан ошол жерде эмне сөзсүн эмне дешти ошол жерде мен кирип чыгып укпай калдым. Келинди тааныбайбыз деп бирок таанып кеткенде. Анан келин тааныбанын билбейт экем. Анан ошо менен балдар айтат, тиякта да жол бар деп. Ошо менен алар Бишкекке барышат. Болгон окуя ушул. Аталган кырсык боюнча Ак Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан атайын иликтөө иштери башталган. Учурда окуянын чоо жайы териштирилип жатат. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси маалымдады. Бул жерде бизде азыр бул факт катталган. Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмчөсү тарабынан ошол факт боюнча чогулган материалдар азыркы мезгилде изилденип жатышат. Эми азырынча дагы бул факт боюнча кылмыш иш козгойлук. Бардык экспертизалар дайындалган. Эми өзүңүздөр да билесиздер, ошол азыркы мезгилде сары жаз суусу кирип жатканда ошол баланын да тилекке каршы сөөгү табылбай жатат, денеси табылбай жатат. Эгер табылса дагы ошол тийиштүү дагы экспертизалар дайындалат эле. Эми азыркы учурда болсо бардык иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан биз ойлойбуз ошол бардык материалдар чогулуп, бардык фактылар, жанакы жагдайлар аныкталгандан кийин өзүнүн юридикалык баасы бул боюнча берилет деп. Сөзүбүздүн акырында 40 жашында каргашалуу кырсыкка кабылган апрель элдик революциясынын баатыры Таалай Мамбетовдун тез арада табылышына тилектеш экендигибизди билдирүү менен бул берүүбүздү жыйынтыктамакчыбыз.